Насип атасын ыйлатты. Ырчы Нурлан Насип атасын арнап чыгарган ырын ага угузганда таасирленип ыйлады. Атама арнап көптөн бери ыр жаза албай жүрдүм эле. Убакты сааты чыгып кече сюрприз кылдык. Көрүп бүтүп ыйлап калса боло. Биздин ата-энелерибиздин көзүнөн аккан жашы жакшылыктарга, кубанычтарга гана аксын. Жакынкы күндөрү дал ушул жаңы клипке күбө болосуздар. Сиздерге да жагат деген ойдомун дейт ал. Була Кыргыз Кабар. $1 million. Асел Кадырбекова: жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Публиканы сиздерди аябай сагындым. Дарыгерлер толук өзүмө келүүгө эң аз дегенде дагы жарым жыл бар дегенине карабай, мен сиздер менен көрүшүүгө сабырсызданып жатам. Сиздердин курчооңуздарда дагы да батыраак өзүмө келериме ишенем. Учурда жеке жашоомдо өтө жаман нерселер болуп жатат. Бирок бул тууралуу кийинчерээк айтам. Эң негизгиси жашап жатам. Кызым үчүн акырындан өзүмө келем. Муну менен жашоо токтоп калбашына ишенем деген ачык кайрылуусу менен Асел Кадырбекова ушактарга жем таштады. Эске салсак, Асел Кадырбекова 2020-жылдын 26-июнунда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Була Кыргыз Кабар.